Erkektin көптөгөн өзгөчөлүктөрү бар, урматтуу көрдүгандар. Erkektin көптөгөн өзгөчөлүктөрү бар. Алардын бири аял алуу, балалуу болуу, ошол аялды багуу, камсыздоо, өзүнүн бала чакасын, үй бүлөсүн. Андан башка эркектин урматтуу бир туугандар, ата энеси бар, бир тууганы бар, коло кошунусу бар, жетим жесирлер бар, Алла Таала менен болгон мамилеси бар, динине болгон мамилеси бар. Ошолордун баардыгына эркек жакшылык кылат. Тууганына жакшылык кылат, кошунасына жакшылык кылат, жетим жесирлерге жакшылык кылат, ислам динине бир жерге мис салам дейт, жол салам дейт, мектепке бир жардам кылам дейт, кандай бир жакшылыктарды кылам дейт, мамлекетке жардам беремин дейт. Ошолордун баардыгын тыйып, жок, ошолордун баардыгын бир гана мага кылышың керек дегени аялдардын ушундай кылып талап кылгандыгы туура эмес, урматтуу туугандар. Эркектин сизден аялынан башка дагы жоопкерчилиги бар. Азыр айткан нерселердин баардыгы эркектин мойнунда. Бул бир эле эркектин эмес, ар бир эркектин. Ар бир эркек бир тууганына мамиле кылыш керек. Ар бир эркек ата энесин караш керек. Ар бир эркек кошунасына мамиле кылат. Өзүнүн мамлекетине салым кошот, динине салым кошот. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, эркектердин жоопкерчиликтерин чектебеңиздер. Эркектердин өзгөчөлүктөрүнү чектеп, мага гана кызмат кыласың, мага гана ардашың керек, сен акчаңы дагы, өмүрүңү дагы, сен бардык сүйүүңү дагы бир гана мага ардашың керек дегенибиз бул өтө аша чаап чектен чыгып кеткендик.